Саламатсыздар, назарыңыздарда Азаттық радиосунун жаңылыктары Прагадағы студияда Айнура Жекшегызы. Тоолу Карабак жаңжалын аймагында азербайжандык дагы 3 жоокер окко учту. Бул тууралуу Азербайжандын коргоо министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка караганда, жикчелер минометтор менен гранатометтордон Азербайжан аскерлеринин турумдарын жана айланадагы айылдарды аткылоону улантышууда. Азербайжан куралдуу күчтөрү 3 апрелде бир тараптуу түрдө ок атууну токтотконун билдирген. Дүшөмбүдө ошондой эле Армения колдогон жикчелер Азери аскерлери алардын турумдарын аткылоону күчөткөнүн расташты. 2 апрелге караган түнү Тоолу Карабактагы эки өлкөнүн аскери турумдарын бөлгөн тилкеде кырдаал кескин курчуп кеткен. Жаатташкан тараптар жарашуу бузулуп, куралдуу кагылыштардын тутанышы үчүн бири-бирин айыпташууда. Biz öz torpağımızda vuruşur. Биз өз аймагыбызда согушуп жатабыз. Армениялык аскерлер өлгүсү келбесе, Азербайжандын аймагынан чыгып кетишсин. Мен муну буга чейин бир нече жолу айтып келгем. Азыр да кайталайм. Bütün beynelxalq normalar Ermənistan pozubdur. Душман аба күчтөрүн, түрдүү артиллерияны жана оор техниканы пайдаланды. Каршылаш тараптын жоготуулары көп. Биз да өз адамдарыбызды жоготтук. Ушул тапта 18 киши окко учту, 35 киши жарадар. Буга чейин Баку 12 аскердин өлгөнүн кабарласа, Ереван 18 армян окко учканын билдирген. Орусия, АКШ улуттар уюму согуштук аракеттерди токтотууга үндөштү. Греция Евробиримдик менен келишимдин алкагында мигранттарды Түркияга депортациялоону баштады. Дүшөмбү күнү Лесбос аралынан түрк желектери илинген эки кеме көпчүлүгү Пакистан жана Бангладеш жарандары түзгөн 131 бозгунду ташып кетти. Аларды биримдиктин чек ара кызматы Frontex'тин аскерлери коштоп жүрүшөт. Андан ары мигранттар Түркиянын батышындагы Дикили шаарчасына жеткирилмекчи. Түрк расмий өкүлдөрү 500 качкынды кабыл алууга даярдыгын билдиришкен. Еврошаркет менен Түркия ортосунда жетишилген макулдашууга ылайык, Анкара бардык бозгундарды, анын ичинде Грецияга мыйзамсыз жолдор менен келген сириялыктарды өз аймагына жайгаштырат. Ал үчүн Евробиримдик Түркиядан сириялык качкындарды кабыл алмакчы. Ошондой эле Анкарага миллиарддаган доллар берип, түрк жарандарына Европага визасыз режим киргизүү жана өлкөнүн шаркетке кошулуусу боюнча сүйлөшүүлөрдү ыкчамдатууга убада кылынган. Панамалык Mossack Fonseca юридикалык компания дүйнөнүн ар кыл өлкөлөрүндөгү саясатчылар менен бизнесмендер арам акчаны адалдоо үчүн пайдаланган схемалардын шардана кылынышын кылмыш деп атады. Ал эми Панаманын бийлиги офшордук схемалар боюнча иликтөөчүлөр менен кызматташууга даярдыгын билдирди. Коррупция жана уюшкан кылмыштуулукту изилдөө боюнча борбор, журналисттик иликтөөлөр боюнча эл аралык консорциум, Wikileaks жана бир катар маалымат каражаттарынын сайттары жекшеминин кечинде коррупциялык схемалардын бетин ачкан материалдарды жарыялаган. Анда Орусия, Азербайжан, Украина, Сербия, Исландия, Британия жана бир катар өлкөлөрдүн бийик даражалуу жетекчилери малынган иштер тууралуу сөз кылынган. Мисалы, президент Владимир Путиндин жакын адамдары Орусия банкы жана панамалык офшордук компаниялар аркылуу күмөндүү иштерден түшкөн 2 миллиард доллардан көп акчаны адалдашканы айтылат. Расмий маалыматтарга караганда Пакистанда суу каптоодон ондогон киши жарыкчылык менен кош айтышты. Жекшембиде өлкөнүн түндүк батышында нөшөрлөп жааган жаандан Хайбер Пахтунхва чөлкөмүнүн бир катар райондорунда жана Кашмирдин Пакистанга караган бөлүгүндөгү Нилам өрөөнүндө суу ташкын жүрдү. Бери дегенде 53 киши каза тапты. 60 чактысы ооруканаларга жеткирилди. Эң чоң зыян тарткан Шангла районунда 14 киши өлдү. Кохистанда болсо жаандан кийин жер көчкү жүрүп, 12 кишинин өмүрү кыйылды. 40-ка жакын турак жай урап калды. Өткөн жылы табигый кырсык 81 кишинин өлүмүнө жеткирсе, 300 миңден көбү жапа чеккен. Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта да бар. Дареги Азаттык чекип KG, ошондой эле биздин видеолорду бардык соц тармактардан, YouTube, Facebooktан көрсөңүз болот. Ал жактардан Кыргыз Азаттык үн алгысы же Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Саламат калыңыздар.